Талас шаарынын Борбордук аянтында айт намазы эртең мененки саат 7:30 башталды. Эске салсак, пандемиядан улам былтыр айт намазы мечитте окулган. Мындан улам бул жолку айт намазы Борбордук аянтта окулаарын облустук казият жергиликтүү телеканал аркылуу алдын ала жарыялаган. Буга байланыштуу чогулгандар арбын болду. Ошондой эле айт намазы Таластын ар бир районунда айылдык мечиттерде окулду. Ушул орозонун берекеси менен, ушу айттын берекеси менен элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылыгын берсин. Кудай таалам ушул айтта кылган дуаларыбызды, орозонун ичинде окуган таравих намаздарыбызды, кылган жакшы амалдарыбызды, берген фитир садакаларыбызды, хайыр ихсандарыбыздын баардыгына кабыл кылсын. Ушул орозонун берекеси менен элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык берсин. Баардыгыбызга кылган ибадаттарыбызга, кылган иштерибизге Кудай таалам берекесин берсин. Баардыгыңыздардын айтыңыздар маарек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү кирпелген айтыңыздар маарек болсун, элибизде, жерибизде тынччылык болсун, молчулук болсун. Кармаган орозоңуздар, кылган урматчылыгыңыздарды Аллах таалам кабыл кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, баардыгыңыздарды айт майрамыңыздар менен чын ниетибизден куттуктайбыз. Кармаган орозолорубузду, орозонун ичинде кылган дуа тилектерибизди, окуган намаздарыбызды, чалган зикирлерибизди баардыгын Аллах субхана таала кабыл кылган болсун. Бүгүн ошол айт майрамыбызды бири-бирибизге сүйүнүч менен, мухаббат менен, бири-бирибизди жакшы көрүп, жакшы дуа тилектерди кылып өткүзгөнгө Алла мүмкүнчүлүк берсин.